Ошол мына раковина иштебейт. Ошол 2018-жылы канализация үйдөн атырылып чыккандан кийин маяктар бекитилди. Ошол бекиген бойдон эч кандай жардам берилген жок. Ошол иштебеген бойдон калды. Райхан Юлдашева экинчи топтогу майып. Ал жалгыз бой эне. Баласы да ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Райхан эже 6 жыл мурун Баткен шаарындагы социалдык шарчадан батир алган. Анткени туруктуу жашаган үйү жок болчу. Бирок алган батиринин канализациясы бузулуп, бүгүн кыйналып турган кези. Аркага карап эч кандай оңдолбогонго байланыштуу губернаторго кайрылдым 4-5 жолу, мэрияга бардым, 3-4, 6-7 жолу бардым, башка немелерге жөнөттү, таза суу боюнча ар түрдүү ушул немелерге барып эч кандай жардам болбогондуктан мына азыр энди юридикалык жактан неме кылабыз деп ошо бир бала ошентип неме кылгандан кийин ушул чечимге келдим да. Алейкум ассалам, келиң отуруп. Райхан Юлдашева буга чейин көйгөйүн айтып тиешелүү тараптарга ооз-эки кайрылып келген. Бирок анын маселесин эч ким укпагандан соң ал Баткен шаарында өтүп жаткан акысыз юридикалык жардам акциясына келип кайрылды. Райхан эжеге укуктук кеңеш берген юристтер эгерде тиешелүү тарап жардам бербесе, иш сотко чейин жетишин белгиледи. Ушул көп жерге кайрылып, тиешелүү тараптарга маселесин чечилбегени боюнча кайрылган. Бул боюнча ошол биз тараптан ошол сотко чейинки процедуралар сактоо, тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып, эгер ал жерден кат иретинде чечилбей турган болсо, сот аркылуу чечүү боюнча консультация берилди. Азыр бүгүнкү күндө ошол көрсөтүлгөн сотко чейинки процедуралар бүтүрүлүп келсе, ошол биз тараптан мамлекетке бүткөн юридикалык жардам алган адвокат дайындап, сотто жардам беребиз деп кеңеш бердик. Акысыз юридикалык жардам алгандардын дагы бири Абдикарим Нишанов ушундай иш-чаралар бат-бат өтүп турса, жөнөкөй эл үчүн юридикалык маселелерин оңой бүтүрүүгө шарт түзүлөөрүн белгилеп, айыл жеринде да өтсө жакшы болоорун айтты. Азыр өтүп баратса мынетте бекер мамлекеттен юридикалык жардам болуп атат экен. Ошондон кайрылдым. Мен неме демекчимин? Сотко чейинки Мындайча айтканда мамлекетибизге, өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Мага ошогон юридикалык билими жок адамдарга мынандай юридический түшүндүрмө берген өтө сонун деп баалайм да. Белгилеп өтсөк, адам укуктарынын декларациясынын кабыл алынган күнүнө карата өлкө аймагында 10 күндүк акысыз юридикалык жардам акциясы жыл сайын өтөт. Акцияда жарандар негизинен пенсия, пособия, кыймылсыз мүлккө байланыштуу маселелери менен кайрылышып, укуктук жардам алышат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.